Салам арматтуу угармандар, биздин досторубуз, кандайсыңар, баарыңыздар жакшысыңарбы? Биз болсо бул жерде Мирел менен Аку азыр силерге кандай десем көп сүйлөгөнгө даярбыз. Көп болгондо толтура толугу менен 10 мүнөтпү. Кандайсыздар достор? Мен дагы Аку, бул жерде сиздер мененмин. Жана бүгүн биз 10 мүнөттүк подкасттын ичинде жубайлар бири-бирине ишениши керекпи? Мына ошол жөнүндө сөз кылалычы, жубайлардын ортосундагы ишеним жөнүндө. Мирел, анда мен дароо эле сага атака кылгым келип атат да. Даярсыңбы? Ушул сен кыз тандаарыңда дейинби, же ким билет, мүмкүн тандагандырсың, тандаарыңда эмнеге көңүл буруп, эмнеге өзгөчө басым жасайсың? Көбүнчө мен болсо кандай десем, азыркы мен дагы эле бойдокмун да. Бойдок болсо мындай караганым негизи көбүнчө мурун жаш кезинде сулуу болсо эле болду. Азыр деле жашсың. Азыр деле жаш болчу. Мен мурунку айтканым 18-20 жаштыкты айтып атам да. Эме кандай сулуу болсун деген ойлор көп болчу да. Иши кылса сулуу болсо болду. Калганы не беспокоит. Эме эмес. Бирок азыр болсо сулуулукту көп деле карабай каласың. Анткени болсо сулуулукту эле акырындап ал бар, албетте анысы бар, бирок көбүнчө жүрүш турушу, сүйлөшкөнү, кылган иштери, үйдө мындай кылса жумуш кыла алабы, тигиндей кылабы, анан экөөбүздүн ортобузда мамилебиз кандай болот? Мен муну кылсам ага жагымдуу болобу? Кылбай койсом ага кандай көрөт депчи. Ал кылса мен даярмынбы, даяр эмесминби деп мындай көбүнчө отуруп ойлонуп калдым да. Ал адам экөөбүз эми өмүр бою жашайбыз. Анан жашаганда мындай адам менен даярмынбы деп ушундай эмесине карай баштайм да. Баягы жаш кездикте деген кайда эле айтып атам, жаш элемин, бирок андан да жашак кезде сен ойлонбойсуң да. Анан бир байке айткандай, эме жаш кезиңерде, келесо кезиңерде үйлөнгүлө дейт. Анткени ойлонбойсуңар, акылыңар аз, үйлөнөсүңөр, анан кийин чыдап жашап кетесиңер дейт да. Ошон үчүн азыр болсо кичине кыйыныраак, бирок болсо ойлоном мен. Ошон үчүн баягы мырзалар 30 жаштан өткөндөн кийин, 35тен өткөндөн кийин болду, үйлөнбөйт да, анан үйлөнбөй калышат окшойт да. 30дун тегереги 35ке чейин аябай карап, эле тырмагынын учунан бери карашып, ушундай бар го, мисалы мырзаларда, эркектерде көп байкайм да. Анын сүйлөгөн сөзүнөн бери, мимикаларын, жесттеринен бери карап, мунусу жакпайт, мунусу мындай деп, бир өзгөчө бир баягы илгери 18 жашта бир эле кат фильтр болсо, 30дан ашканда 5 кат фильтр болуп калат окшойт да. Чынында ошондой болот. Ошо үй бүлө дегендечи, ыйык жазууда, Инжил китебинде мындай сөз бар го. Үй кураардан мурун ошол каражатыңарды эсептегиле, жетеби ошол дейт да. Согушка чыгаарда ошону эсептеп алгыла дейт. Силер утулуп калбайсыңарбы орто жолдон. Любой бир нерсени баштап атканда баардыгын тең, ошонун аягына чейин жете тургандай каражатыңар барбы депчи. Анан ошо үй бүлө курууга деле ушуну мен айтат элем да. Эгерде өмүр бою мен ушул адамга ишенимдүү болом, өмүр бою мен өлүм ажыратканча кайгыда дагы, капада дагы, кыйынчылыкта дагы мен ушул адам менен бирге күйүп бышам деген мындай уверенность жок болсо, анда үй бүлө курбай эле коюш керек го деп ойлойм да. Анткени ишеним артуу, жубайлардын бири-бирине болгон ишеним артуусу бул эң биринчи кезекте ишенимдүүлүктөн турат да. Ушул угармандарыбызга айталы, бүгүнкү темабыз да ушундай аталат: жубайлардын бири-бирине ишеним артышы керекпи, ишеним көргөзүшү керекпи деп. Анда эмесе ушул ишеним дегенде көбүнчө айтылгандай эле ушул жубайлардын ортосунда негизи болбосо эмне болушу мүмкүн? Эгер үйлөнүп алып жашап кетсе, анан кийин экөө бири-бирине ишенбесе, жанагы ушундан башталат го да, биринчи ишенбестиктен. Аялы болсо жана орусча айтканда пилит деп коет эмес беле? Үйгө келгенде анан ызы чуу салып эле, сен муну эмне кылдың, тигини кылдың, акча гана, тиги бул эмне кеч келдиң деп күйөөсүн ушинтип чукулай берет. Күйөөсү келип алып эле тиги аялын ал эмне деп сага жазды, эмнеге ал менен сүйлөшүп атасың, тигинтип алып мындай кызгана баштайт да. Экөө бири-бирине ишенбестен ушул кызгануу кандай эме чыгат болуш керек. Эми кызгануу деген негизи өзүнүн мындай көз карашы менен болот. Бул нормалдуу нерсе, бирок жана кээ бирлер бар го өтө кызганган. Чектен ашып кетет. Чектен ашкан, анан ар бир бакка кызганган деп коет эмес беле? Ооба. Тиги эмне карап койдуң, ал сени эмне карап койду, эмне күлүп койдуң, эмне учурашып койдуң дегенге. Эч ким менен сүйлөшпөй үйдө отур, чыкпа дегенге чейинчи. Ошол бул иштетпей да койгондор. Ооба, ишенимди кандай ишенимден пайда, ишенимсиз эме экөөнүн ортосунда мамиле болсо ошондон пайда болот. Анан тышкары дагы негизи ишенем деп туруп эле жүргөндө дагы ал ишенет мага деп туруп өз калганы кылган эмес да себеп. Ооба да. Бул жакта сен анын ишенимин ишке акташың керек. Бул дагы бир кандай ишеним десек эле биз кээде ойлойбуз, бул сөз эле, бул кандай бир психикалык жакта болгон ой. Сен ишенесиң, сен кызганбайсың, сен жаман сөз сүйлөбөйсүң, сен аны мындай
кандай десем контролдо койсуң, бул жөн эле эмес, бул негизи иш атары. Сен ишенсең анда көрсөт ишиң менен, кантип ишенесиң. Анда сен ал менен жакшы сүйлөшөсүң. Ушу бул иш болуп атпайбы. Бул жөн эле бир психикалык ой эмес да. Бул жөн эле көз караш эмес. Бул деген ишке аша турган нерсе экен. Процесс өзүнчө. Ошол мен ойлоп коем, Мирель, мисалы кыздардын атынан айткым келип атат да. Мисалы кыз бала эгерде эркекке ишенбесе, анда эч качан турмушка чыкпайт да. Эркекке ишенгендиктен, мисалы, бул тескери жакка баспайт, бул мени таарынтпайт, кол көтөрбөйт, мени камсыздайт, өзүнүн жарымы деп, сүйүктүүсү деп дайыма жанында болон, ушундай деп ушул нерселерге ишенбесе, анда кыз турмушка чыкпайт да эч качан. Жок, сен чото мындай бабнига окшойсуң, мен чыкпайм сага деп туруп отказ кылып койгондор бар да, мисалычы. Же болбосо эркек деле ошол, кызга ишенгендиктен, бул ушуну кылат деп ишенгендиктен анан турмуш курулат да. Анан жакшы эле ушул ишенимден, сүйүүдөн, жакшы нерседен үй бүлө куралат. Анан качан ошол үй бүлөдө жашоо процессинде мисалы бирөө телефон чалат, бир күнү келбей калат, же болбосо бир күнү дагы бир нерсе болот. Ушундай бир учурлар болгондо баягы ишеним талкалана баштайт да. Мен сага ишене албай калдым дегенде жашоо бүтөт. Болду. Анткени ишеним жоголуп кетти да. Анан эгерде чыдап жүрө берсе, мен көп адамдарды билем да, эжекелерди өзгөчө. Күйөөсүнүн тиякта биякта жүргөнүн билет, бирок мындай унчукпай жүрө берген эжекелер бар да. Анан эмне десең, балада эми алда булда дейт да, бирок аягында ал адам өзүнүн инсандуулугун жоготуп коет да, өзүн сыйлабай калат, өзүнө болгон баасы төмөн түшүп калат. Анан ушинтип барып аягы мындай жакшы нерсе менен бүтпөйт да, же ажырашып тынат, же аялы, же эркек өзүн адам катары мындай жоготуп коет да. Ошондуктан мен ойлоп коем, ошол бул нерсе аябай маанилүү деп. Бир эркек айтыптыр мындай деп: мен келинчегиме өмүрүмдүн акырына чейин байланаарымды түшүнгөндө өзүмдү кишенге түшүп калгандай сездим, өзүмдү тамдын бурчунда отуруп калгандай, кысылып калгандай сездим депчи. Анан эркек дагы тандаганда ошол өмүр бою ошол тамдын бурчуна сезилгендей, же болбосо өмүр бою мен ошол адам менен жашайм ооба деген көзү жеткенде анан үйлөнгүсө жакшы болот го дейм. Негизи ооба, бирок мен кандай десем, мен муну билбей баштан өткөрүп көрө элекмин, бойдок дегени мененчи. Бирок мен азыркы оюмча мындай да, экөөнүн ортосунда бош ишенимди, эркин ушундай ишенимдүү мамиле болушу керек да ортосундачы. Антпесе анда айтылгандай эле бирөө бурчка тыкалып калгансып, эч жака чыга албагансып, анан бул болсо бир эле ушундай физикалык болбостон, бул эмоционалдуу, психикалык жагынан дагы ушундай кысым эмелер үстүнө жогору туруп атпайбы? Ошондон психикасы да бузула баштайт да, экөөнүн тарабын. Кээде ойлойсуз, аялдык эле бузулат го деп, жок, эркектики деле башталат эмеспи? Айга ал алдай баштайт, акчасын ката баштайт, жана заначка дегендерди. Анан ар кандай эмелерге суранганда кеткенде достору менен эс алгабы, эмне болобу, кандай болсун, ал айта баштайт: жумушум бар, жумушту кылыш керек, тиги бул деп. Мындай ошондой экөөнүн ортосунда ушул мындай ишенимдүү мамиле жок болгондо анан акырынан башталат да. Ошон үчүн бирок оңой айтыш, кантип эле эркин мамиле болсун экөөнүн ортосунда. Бул менин аялым да деп мындай аны деле түшүнөм. Бул менин күйөөм да. Ал башка кыздар менен азыр эметип кетет. Тиги аял болсо, башка эркек болсо гүл берип коет, тигинтип коет дегенде экөө кызганып пайда болот. Бул нормалдуу нерсе, бирок негизи ушул бош эркин мамиле бул наоборот ушул эмени кандай десем, экөөнүн ортосунда сүйүүнү күчөтөт го депчи. Канчалык бул менин жаштыгым деп коелучу, сөз болбосун, бирок ой ушундай да. Бирок буга жетиш мен азыркы убакытта мен мындай так гана жооп жок да. Кантип жетсе болот ушул эркин мамилеге? Кантип сен эркин боло аласың эгер сен ар бир абалдар келип жазып атса, сүйлөшүп атса, анткени ал аялың болобу же кызың, сүйлөшкөн кызыңбы, ал сулуу болот да. Албетте ал менен эркектер сүйлөшкөнгө аракет кылат, Ошол эле андан тиги тараптан эле эркек мындай сулуу, жагымдуу болсо, анда ар бир кыз ал менен сүйлөшкөндө каалайт. Анан кантип бул жакта кызганбайсың? Кантип ушинтип мындай эмеле чектерди койбойсуң дегендечи. Анда бул болсо экөөнүн ортосунда болгон мамиледе болуш керек да. Мен аны жакшы көргөндүктөн мен муну кылбайм. Убактыбыз келип калды, Убакыт соңуна чыгып калды. Кийинкиде улантабыз достор, алыстабаңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Ал Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.